Жашоо күрөш уландысы. Күн өткөн сайын Адинай баскан турганын салмактанып бара жатканын сезди. Тамакка табити тартпай, кээде бир нерсени жегиси келип, эңсөөсү канбай жүрдү. Керейли кечке магазинде болуп, кечинде эс ооп чарчап келет. Аны түрүнөн байкап жүргөн үй кызматчысы сырттан кирип диванга кулаган Адинайдын жанына келди. Ади, кийинки күндөрү кыйналып жүргөнүңдү байкап жүрөм. Эже кантип? Шарипа эңкейип кулагына шыбырады. Боюңда болуп калганын байкап. Коюңузчу, чын элеби? Ооба, кантип билбейин? Адинайдын жүзү албырып чыкты. Эки колу менен бетин басып диванга отурду. Эже, андай болсо Жаныш аябай кубанат. Ал дагы ушуну күтүп жүрбөйбү? Шарипа колунан тартып дивандан тургузду. Жүрү кухнядан сүйлөшөлү. Эртең врачка көрүнүп кел. Анан түшүнөсүң. Төрөтүң жеңилирээк болсо болду. Жашың да өтүп баратпайбы? Эже, коркутпаңызчы. Жок, чын айтам. Баамында 2 айга барып калды го, сырткы белгилериңе караганда. Аялдын багы бала төрөп берип ачылат. Колоктоп жүрө бербей төрөп алсаң, Кудайдын бергени да. Канча бүлөлөр балага зар болуп жүрүшөт. Адинай Шарипанын айткан кебине кулак төшөп отурду. Өзүнөн 3-4 жашка улуураак эле, балдарынын алды окуп калган. Чын эле башынан өткөн үчүн мага кеңешин берип жатат да деген ойго келди. Эже, гинекологко көрүнөмбү? Ооба, эртерээк барбасаң очередь көп болот. Экөө сүйлөшүп отурганда сырттан Жаныш кирди. Ой, эмне мени күтпөй кетип калдың? Адинай Жанышка орун берди. Жаным жер тартып чыдабай кеттим. Кийинки күндөрү ошентип эле калдың. Же врачка көрүн десем ага да көнбөйсүң. Жаныш нааразы болгонсуп, маңдайында чай куюп отурган Шарипа Адинайга унчукпа экенсип эрдин тиштеп белги берди. Жаныш 2 чыны чай уртады да кабинетине кирип кетти. Экөө көпкө чейин отурушту. Саат 10дон өтүп калганда уктоочу бөлмөсүнө кирген Адинай Жаныштын небак эле уктап калганын көрдү. Аны ойготпой, төшөктүн четин акырын ачып дивандын четине кирип жатты. Ар кайсыны ойлоп уктай албай, кичинекей наристенин элеси көз алдына келип, энелик мээрими төгүлгөнсүп, жүз албырып чыкты. Чын эле балалуу болсом, анын жүзүнөн сүйүп эмиссем, мен үчүн кандай рахат, кандай бакыт. Кыз бала үчүн мындан өткөн жараткандын сыйы, бактысы, байлыгы жокко чиркин. Адинай көпкө чейин жатты. Эртеси гинекологко көрүндү. Орто жаштан өтүп калган, жылдыздуу аял бир сыйра кароодон өткөргөн соң, анын маңдайына басып келди. Кызым, бул жараткандын сыйы, жакында балалуу болуу сыйлыгы турат. Адинай врачты дароо кучактап өпкүсү келди, бирок өзүн карманды. Эже, чын элеби? Канча ай болуптур? 2 айга барып калыптыр. Врач жанына басып келип жүзүнө үңүлдү. Бирок кызым, сенден өтүнөөрүм, балалуу болуу оңой эмес, анын ошончолук жоопкерчилиги бар. Ал сага муктаж. Жаңыдан түйүлгөн ымыркайды асыроо сенин ден соолугуңа байланыштуу. Ошол себептен өзүңдү жакшылап кара, туура тамактан. Жашың өтүп калганда өтө упурталдуу. Анын үстүнө туңгушта экенсиң. Мени жакшы түшүндүңбү? Деп чачынан сылады. Ооба эже. Жолдошуң эмне болуп иштейт? Магазини бар, сатуучу. Жакшы экен. Экөөңөр буга чейин үйлөнгөнсүңөрбү? Жок, биринчи наристеңер турбайбы? Ооба. Анда сүйүнчүлөп койсоң болот. Адинай макул дегенсип башын ийкеген болду. Кечинде Жаныш кеч кайтты. Аны күтүп отурган Адинай тамагын даярдап келди. Бир аз чай ичип отурган соң, эмне болду дегенсип башын ийкеди. Адинай аны карап отурган эле. Саал күлүмсүрөп мойнунан кучактады. Жаныш, жакында балалуу болот экенбиз. Чын элеби? Адинайдын колунан кармап, жүзүн өзүнө бурду. Ооба, гинекологко болдум. 2 айга чукулдап калыптыр. Алтыным, сен мени бактылуу кылдың. Жаныш шап кучактап, жаш балача алдына көтөрүп ала койду. Адинай күлкүсүн токтотпой, мойнунан кучактап күлүп жатты. Эй Жаныш, абайлачы жыгыласың. Жок, мен сени дагы, наристемди дагы ушинтип көтөрүп багам. Ашыкпа, наристебиз жарык дүйнөгө келсинчи. Ооба, ошентсин. Жаныш Адинайды түшүрдү. Көкүрөгүнөн бекем кызып, жүзүнөн өпкүлөп кирди. Болдучу эми, жаңы көргөн сүбөй. Ади, мен сени оозуңдан ушул сөзүңдү канча күттүм, ишенесиңби? Ооба Жаныш, мен деле сезип жүрдүм, бул Кудайдын буйругу экен. Экөөбүз кол менен жасап алчу иш болсо башка эле да. Жаныш Адинайдын 2 каруусунан бекем кармап, ага суктангансып карап турду.
Чын эле, сен менин бактыма жаралган жан экенсиң. Сенин сулуулугуңду эми байкадым. Койчу, жаш бала болуп кеттиң го. Буга чейин билген жок белең? Ооба, байкабасаң керек. Адинай Жаныштын мойнуна асылды. Мен сени үйлөнгөн күнү эле байкагам. Менин кожоюнум болду, наристемдин атасы болоруңду. Ооба, ошенткем. Адинай жигиттин коңурсуган жытынан искеп, өзүнө ээ боло албай, жан дүйнөсү жыргалга батып бара жаткансыды. Анын эркине баш ийип, жаш балача бооруна бекем кысып көтөрүп бара жатканын байкады. Күндөр акырын жылып, турмуш өз нугу менен өтүп жатты. Бара-бара Адинайдын ичи билине баштады. Аны байкашкан экөө көпкө чейин кыялданышып жатып уктап кетишчү. Бир күнү Жаныш жумушунан кеч кайтты. Кызуураак эле үйгө кирери менен күтүп алган Адинайды бооруна кысты. Жигиттин карулуу колдорунан чыга албай думуга түшүп, андан бошонууга аракет кылып каруулаша кетти. Эй Жаныш, акырын ичим ооруп кетти. Койчу, кантип эле? Жаныш эсине келип, аны кучагынан кое берди. Уйпаланган чачын оңдоп, өзүн иретке келтирген Адинай тигинин оозунан буркураган арактын жытын сезди. Ади, алтыным менин, сенин аманчылыгың үчүн, наристемдин ден соолугунун чың болушун тилеп, бир аз себетип койдум. Аныңго жакшы, Адинай күлдү. Кимдер менен ичип жүргөнсүң? Адреси болуш керек го? Ооба, аның чын. Мени менен иштешкендерчи? Бизнесмендериңби? Так үстүнөн түштүң. Аларга кандайча кабылдың? Жаныш келинчегинин такып жатканына анча жактыра бербесе да, кичинекей наристесин эстеп өзүн карманды. О алтыным, үйдө отуруп калганыңа буулга түшкөнсүң го. Өзүңө оор болбосо сыртка чыгып эл менен аралашчы. Болгону наристеме оорчулук келбесе болду. Адинай Жаныштын оюн дароо түшүндү. Кеп анда эмес, бүгүнкү ичип келгениңди айтып жатам. Көп деле ишчи эмес элең го. Жаныш бир аз турду. Ади, бүгүн кесиптештеримдин бирөө Дасмия ресторанында балалуу болуп той берди. Баарын чакырыптыр. Көбү келинчектери менен болушту. Ошол жерден сени жоктошконунан үйдө жакында балалуу болом деп жибердим. Тигилер мени дагы кошо куттукташып көбүрөөк ичип койдум. Адинай эс ала түштү. Андай болсо жөндүү экен. Бирок мен азырынча жакшы элемин го. Адинай андай жерлерге кошо барууга болоорун билдирди. Жаныш кетирип алган кемчилигин дароо сезди. Көпчүлүктө отура албай кыйналып калат деген ой менен айткан эмес эле. Ал маңдайында томсоро түшкөн Адинайды колдон алды. Ади, мындан кийин конокторду кошо ала жүрөм. Эртең же бүрсүгүнө дагы бир достун тоюна барабыз. Ошого даярдан. А эгер сага оорчулук келбесе, магазинге барып турсаң, мага да жакшы болот эле. Жаныш келинчегинин жиби түшкөнүн байкап, биротоло көңүлүн көтөргүсү келди. Кесиптештеримдин көбүнчө аялдары Крутойдун келинчегин көрсөк болот эле дешип, сагаашык болгондору көп. Сени колтуктап алып, алардын алдынан өтсөм дегенде эки көзүм төрт. Бирок алардан да мага наристемдин көз жарышы өйдө турат. Адинай күйөөсүнүн айткан сөздөрүн туура кабылдады. Ичинен жаратканга миң мертебе шүгүр келтирип, өзүн чексиз бактылуу экенин сезип турду. Жеринен көп сүйлөгөндү жактыра бербеген Жаныш Адинайдын чекесинен өптү да уктоочу бөлмөсүнө кирип кетти. Адинай ордунда көпкө турду. Бул иш боюнча акылдашып көрүүнү чечип, үй жумушу менен алектенип жүргөн Шарипанын үстүнө кирди. Эже, бошоп калдыңызбы? Ооба. Мен сиз менен сүйлөшүп отурсам деп келдим эле. Жакшы болот, Жаныш жатты беле? Жаткан. Адинай азга турду. Эже, кандай десем? Азыр Жаныш экөөбүз сүйлөшүп отуруп, үйдө отура бербей, кур дегенде мени менен тойлорго барып эле элге аралаш дейт. Шарипа күлүмсүрөп Адинайды колдон алды. Кандай бактылуусуң? Жаныштын өркөнөсүн, сага аябай кам көрүп жатат. Жүрү десе ээрчип ал. Ал жерден чоңдордун сыйын көрөсүң, ырыс-кылаш болосуң. Көбүнчө кыргыз элине таанылган үлкөндөрү чогулат да. Алардын сага окшогон аялдарынын бири-бирине болгон сый-урматы болуш керек. Жолдошуң Крутой деген наамга татыган адам болгондуктан бир топ эле кадыр-баркы бар болушу керек. Анын келинчеги болуш канчалык сыймыктуу. Ошол эле мезгилде сезимтал болушуң керек. Сенин ажарыңдача алаарын эсинен чыгарба. Аял жакшы, эр жакшы дейт. Адинай Шарипанын сөзүн бурду. Эже, менден жасалмалуулукту ала жүргөн ашыкча сапаттар жок эсе. Өзүмдү кантип мажбурлаар экенмин? Шарипа күлдү.
Сиңдим, жакшы адамдын мүнөзү өзүн жупун алып жүрүү, бой көтөрбөө. Эгер жолдошуңдун кийген кийими жупуну болсо, сен канчалык зыңкыя кийинсең, анын беделин түшүрүп аласың. Андан көрө жолдошуң үчүн кам көр. Бул сендеги жакшы сапаттын бири болот. Эгер көпчүлүктүн алдында жолдошуң туура эмес сөз сүйлөө менен эл алдында беделине көө жапканы билинсе, дароо аны оңдоого аракет кыл. Бул учурда кырдаалды байкап турушкан көпчүлүк сени да ошол айтылып жаткан сөздүн бутасына илишет. Бул кырдаалдан сууруп чыгуу сенин гана колуңда болот. Учурунда туура сөздү таап, айтуу менен өзүңдүн беделиңди көтөрүп алсаң, жаш болсоң да алардын урмат сыйына арзыйсың. Эже, мага айткан акылыңызга рахмат. Шарипа бир аз турду. Ади, сендеги болуп жаткан жаңылыктар тууралуу менимче атенең билбесе керек. Эмдигиче келише элек. Ооба эже, Жаныш экөөбүз кечирээк айталы деп чечтик. Себеби алардан да көптөн бери кабар жок. Балким айылга кетип калышканбы деп ойлоп жатабыз. Шарипа башын ийкеп жөн болду. Мейлиңер, бирок балага, бөтөнчө кыз бала үчүн энеден өткөн күйгөн адам болбойт. Антпей, бул тууралуу айтышың керек. Кантсе да энеңчелик сен үчүн кызматын кылган адам болбойт. Менин буга кайрылганым сенин этиң катып калбадыбы? Ичиңдеги сырыңды сыртка чыгаруудан уялып жүрө беришиң мүмкүн. Ооруну жашырсаң өлүм ашкерелейт. Убагында жардам берип калбаса, кош бойлуу аялга, өзүнө да ымыркайына да коркунучка кабылат. Муну айтып жатканым, сен туңгуч болуп төрөттүн сырын дагы ага чейинки убакыттын ичиндеги өзгөрүүлөрдү толук билбейсиң да. Муну врач дагы айтса керек. Ооба, көпкө чейин аңгемелешип отурдук. Келиндин жүзүнө бир аз үңүлгөн Шарипа менин берген кеңешим ушул дегенсип башын ийген болду. Кой анда жата кой. Шарипа ордунан турду. Рахмат эже. Экөө ошол жерден бөлүнүштү. Адинай уктоочу бөлмөсүнө кирди. Анын келгенин байкаган Жаныш оң жагына оодарылды. Ой, эмдигиче жата элек белең? Ооба. Тиги эже менен отуруп калдым. Жаныш башын көтөрдү. Сен өзүңдү карманчы, азыр мурдагыдай эмессиң, кош бойлуусуң, көп ачууланбай жүр, балага доо кетиши мүмкүн. Адинай унчуккан жок. Анын жүзүн бир аз карап турган Жаныш мелтиреп жатканын көрүп, өзүң билчи дегенчелик кылып тескери бурулду. Анын ары бурулуп жатып алышына Адинай жеңилдей түштү. Оозунан чыккан арактын жытына жүрөк айлана түшкөн эле. Өх деп дерең дем алды. Шарипанын айткан ар бир сөзүн ичине талдап, бир топко жатты. Чын эле эртең үйгө барып келейинчи. Атам менен апам эмне кылып жатышты болду экен, көптөн бери кабарсыз кетишти деген ойго келди. Көп өтпөй таттуу уйкунун кучагын оронду. Эртеси Жаныш экөө Жоодарбектин үйүнө барышты. Эшик алдынан атасы менен апасы тосуп чыгышты. Айланып кетейин, жакшысыңарбы? Ооба ата, өзүңөр кандайсыңар? Жаныш кайнатасы менен учурашып ичкери кирди. Айланып кетейиндерим, дайныңар билинбей, деги жакшы жүрсөңөр болду. Экөөбүз ушинтип эле жатабыз. Же силерге баралы десек жолуңарды билбейбиз. Бегимай таң атпай кетет, кечинде кеч келет. Ботом ал сооданын кызуусуна кирип кеткенсиди. Түндө сени эстеп алып барып келсең болот десем, жездеме магазинден жолуктум. Эжем жакшы, бүгүн үйгө калган деди деп койду. Огокуй, бабырап отуруп алган турбаймынбы? Чай коюп келейин. Апа, шашпай эле коюңуз. Жаныш жумушуна кетет. Кечке чейин үйдө болом. Ошентейин апа. Мага уруксаат бериңиздер. Анда мейлиңер. Жаныш нан ооз тийип чыгып кетти. Салкынай кызынын маңдайынан сылады. Жүзүнө үңүлө бир аз турду. Ой ботом, өңүңөн азып кеткенсиң балам? Бир жериң ооруп жүрөбү? Жок апа, жакшы элемин. Адинай күлүп койду. Көпкө чейин көрүшпөй жүргөндүкү го. Жок балам, андай эмес. Боюңда болуп калган го. Коюңузчу. Адинай атасынан уялып кетти. Ой түгөнгүр, сен да отурдуң беле? Сагынычың тараса сыртка чыгып, оокатыңды кыла бербейсиңби? Мейли, мен ошентейин. Экөөңөр ээн эркин болгула, сагынычыңар тарасын. Жоодарбек сыртка чыгып кетти. Анын добушу угулбай калганда Салкынай кызын колунан алды. Айтчы кызым, менин айткандарым чынбы? Ооба. Садаган болоюн. Кудайымдын мунусуна да рахмат. Жакшы кебиң бар тура. Доктурга көрүндүңбү? 2 күн болду. Анда эми өзүңдү жакшылап кара. Тамакка табитиң жакшы элеби?
Көп жакшы болбой атат, бир нерсе жегим келет. Ошондой болот. Ошол каалооңду учурунда кандырып жүр, талгагың бар тура. Андан коркпо кызым, бара-бара калыбына келет. Салкынай кызынын жүзүнөн көзүн албай улам-улам карай берди. О Кудай, жеңилинен бере көр, жашыңда өтүп калбадыбы? Балам, жаныш билеби? Билет апа, эч нерсе кылба деп үйгө отургузуп койду. Ок караң күн. Андай кылбагыла, белиңе күч келтирбей, кыбырап бир нерселерди жасай бер. Басып туруп, эмтен жатып алсаң кийинки төрөтүң оор болуп калат. Мен силерди оокат кылып жүрүп эле төрөгөм балам. Азыр эч нерсе кылбасын деген эле законуңөр чыга калды. Салкынай туруп чай койду. Биз жатабыз балам, шаар ичи атаңа жакпай жатат. Эмне болуп? Ээн эркин басып туруп, эл менен кобурашып көнүп алганда. Бул жерде анын бир да жок. Керейли кечке тиктешип отурсак. Адинай күлдү. Биягың куруп кетсин, таң атпай кары жашытыбей жумушка дешип шашып кетишет экен. Үйдө айласы жок бизге окшогон чал кемпир боорун көтөрө элек жаш бала эле калбаса, короонун ичиндеги квартиранттарда кайсы маалда кеткендерин билинбейт. Ой апа, эригип отура бербей Бегимайдын жанына деле же бизге деле барып турбайсыңарбы? Маршрутка деген бар, эшиктин алдынан түшүрүп коет. Андай күн кайда балам? Бегимай кечинде келип, көргөн билгенин кобурап берет. Баамында соода кылышкан элдерден бирдемелерди угат го. Адинай ойлонуп отурду. Силер менен чогуу жүрүп кайсы жерден түшөрүңөрдү көрсөтүп коюш керек экен. Койчу балам, сокуюп маңдайыңарда отура бермек белек. База, кече туугандар келиптир. Атаң алар менен кобурашып черин аябай жазды. Кетээринде алар менен чогуу кетем деп оолугуп барып токтоду. Айылда сен жөнүндө кеп сөз жүрүп жатыптыр. Эмне болгон сөз экен? Жанагы эмне эле, жаныштын ишичи, бизнесмен дегениби? Ошол, Адинай бизнесменге чыгып, жашоосу хан сарайдай эле экен, атасына там сатып берип жанын алды, оптовый дүкөнүн сатып бериптир деп. Ушу, элдердики өтүп кетти. Кичинекей бир иш кылсаң, аны жабыртып көбүртүшүп көп сөз кылышат, деги тажатып ишти. Балам, айтканында калет жок да. Кудай ушунуңарды кут кылсын. Кимдин эле кызы ушинтип ата-энесине кызмат кылып атыптыр? Атаң экөөбүздүн төбөбүз көккө жетип отурат. Кудай эми төрөтүңдү жеңилинен берип, аман-эсен көз жарып алсаң болду. Адинай унчуккан жок. Туруп чай даярдады. Алып келген баштыгын ачып, таттуу кечесин койду. Апа, атамды чакырыңыз чай ичели. Ошентчи, аны сыртка кууп ийгендей болдум. Мага таарынып калгандай болду. Өзүң чакырып кел. Койчу апа, кантип эле таарынсын? Ошентет балам. Карыганда сөзгө таралышпай калышат тура. Адинай күлүп сыртка чыкты. Көчөдө отурган атасын көрдү. Ата, жүрүңүз чай ичели. Балам, энеңдин сагынычы тарадыбы? Ооба. Адинай күлдү. Анда баралы. Экөө ээрчишип келди. Алардын сөзүн угуп тургансып Салкынай жайдары кабыл алды. Балдардын атасы таарынган жок белең? Дагы эмнени баштаган турасың? Адинайым болбосо таарынганды көрсөтөт элем. Салкынайдын столдун үстүн көрсөтүп күлүмсүрөдү. Болду эми чай ичели. Адинайың минтип көтөрүнүп келиптир. Адинайдан айланайын. Кичинекей кезинде эле тири караак болчу. Бир жолу мени бакчу эркек балам жок деп капаланып отурсам, жаныма басып келип, мойнуман кучактап, ата, мен сизди эркек балаңдан артык кылып багып алам, көрөсүз го деп көңүлүмдү көтөргөн эле. Көрсө ошондо эле ушул кезин алдын ала айткан экен. Садагаң кетейин, аман бол. Жоодарбек бата кылды. Үчөө чай ичип отурушту. Балам, жаныш эмнеге шашып кетти? Ата, анын жумушу бар да. Кызматтагылардын орду-ордуна коюп, кем карчын толуктайт. Келип кеткенге баш көз болуп турат. Ошентпесе жана канча товарды элге талатып ийбейби? Мейли, аман жүрсүн. Адинай ордунан турду. Ата, билесизби, анын Аламидин базарына да оптовый дүкөн салдырып жатат. Анысы да бүтүп калды. Ого-куй, анча дүкөндө эмне кылат? Жанагысы эле жетишпейт беле? Мейли, эмне кыласың? Балдардын ишине аралашып. Салкынай абышкасын жактырбагансып күңк этти. Деги айтып жатам да, өзү билет дечи. Үчөө тең үндөбөй калышты. Жоодарбек Адинайды бир аз тиктеп турду. Балам, өзүңдү жакшылап кара, жанышка да айт. Жумуш деп жүрүп ден соолугуңардан кетип калбагыла. Арыктап кетипсиң. Ата, жакшы эле жүрөм. Ошент, силердин жамандыгыңарды көрсөтпөсө болду. Мен Кудайга ыраазымын. Эркек балам жок деп жөн эле күнөөкөр болупмун. Жоодарбек сакалынан сылап отурду.
Жекеле биз эмес, үйдүн туну катары тиги сиңдиңе да магазиниңди берип, анын келечегине кам көргөнүң анча-мынча эркектин колуна келе койчу иш эмес. Сенин бул кызматың үчүн төбөм көккө жетип отурат. Рахмат ата, Жоодарбек чай ичип болду. Мен көчөгө бир аз басып келейин. Мейлиң, Салкынай аны узатып ордунан турду. Терезеден көчөнү карап турган Адинайдын жанына басып келди. Кызым, бери карачы. Мен сага айтчу сөзүмдү аягына чыга элекмин. Апа, айтыңыз. Деги оюмда жүргөндү айтайын дедим. Кыз бала үчүн энеден өткөн акыл айтчу кишиси болбойт. Бойго жетип калган кезиңде турмушта болчу нерселерди үй бүлө күтүүнү айтчу элем. Азыркы жашооң башка балам. Сен колуңда бар оокатты адамдын бүлөсү болдуң. Бул учуруң өзүңө кут болсун. Бирок ошол үйдүн ээси болгондон кийин бардыкка салып чачылбай, сарамжалдуу болушуң керек. Жаныш ушул кызматында турса, аны ээрчип, далай сый көрөсүң. Ошол кезде карапайым болууга аракет кыл. Мансап өтөө кекирейгенди сүйбөйт. Кичипейил болуп, кары жаштын тилин таап сүйлөшө билгенге аракет кыл. Бөтөнчө андай жерлерде Жаныштын айланасында сөз көбүрөөк жүрүшү мүмкүн. Ар бир сөздү учурунда баалап, ага баа берүүгө аракет кыл. Аялдын жаманы эркегинин кийген кийиминен билинет. Жаныштын кийген кийимдерине чейин көңүл бөл. Аны көп капа кылбай, көңүлүн көтөрүүгө аракет кыл. Байлык колдун кири, бирок аны күтө билген гана адам түбөлүктүү алып кете алат. Байлыкты күткөн адамдын айланасынан ичи бузук көрө албагандар, анын кызматын көрүүгө аракет кылган шылуундар, анын кулачынын кеңип бара жатканын ыраазы болгон алпейим адамдар тегеректеп жүрөт. Ошолордун ак-карасын талдап, кимге кандай кызмат кылуунун жолун таап, түздөп туруу аялдын милдети. Жаныштын арты менен сенин зоболоңдун да көтөрүлүшүн эсиңе салам, балам. Салкынай бир азга турду. Боюмда бар эле деп үйгө жатып алба. Аял заты үчүн бул иш анын маңдайына жазылган. Ошондуктан эч качан бирөөгө кадыр колго кылбашың керек. Керек болсо койнуңда жаткан күйөөңө да догонуп, аны капа кылба. Бул иш жаман аялдын жүзүн ачып коюучу адат. Ошондон сак бол. Сага кызматташууга келген адамдарга жакшы мамиле кылып узатсаң, алардын жүзүн агартсаң, сага чын ниети менен ыраазы болуп, баталарын беришет. Ошол бата экөөңөрдү агартаарын унутпа, балам. Бөтөнчө боюңда бар кезиңде ушул ишти аткарууга аракет кыл. Баарыбыз эле төрөгөнбүз. Үйдө жатып калчу мезгилге да келесиң. Ага чейин Жаныштын колуна кол болуп магазинде жүрө бер. Ооз учуу менен башкарат экенсиң. Адинай апасын кучактап бетинен өптү. Алтын апам-ай, биз бири-бирибизге сиңишип, бала бакыралуу болгуча аман жүрсөңөр экен. Ошол күнү кечке чейин үйүн жыйнап жүрдү. Кечинде Жаныш келип алып кетти. Ош базарынын алды элге толгон. Жаңы жылдын алдына жакындагандан бери сооданын жолу бир аз жүрүшкөнсүп, эл өз алдынча оокат кылууга көнө баштаган. Элдин көбү арзан баада сатылган оптовыйлардан соодасын кылып, сырттагы жайма базарлардын иши солгундай көбү жоюлуп, алардын ордун ирээтсиз коюлган унаалардын тыгыны бүтөп, басууга жол жок. Адинай ошол жол менен магазинге келе жатты. Жаныш курулуп жаткан объектисине кеткен. Алдына колуна кичинекей пакет көтөргөн бейтааныш келин чыкты. Экөө саал тиктешип калышты. Кайдан көрдүм эле дегенсиген бүшүркөө пайда болгонсуп, бири-бирин сынай жөөлөшүп өтө берди. Тиги келиндин кийген кийими жупуну болгондуктан Адинайдан 3-4 кадам узагандан кийин дароо из жашырып кетүүнү ойлоп шыпылдай жолуна түштү. Муну мен кайдан көрдүм эле деген ойго келип, артына кылчайды. Шыпылдай кетип бараткан келиндин алды машинанын тыгыны торой токтоп калды да дароо артына бурулду. Экөөнүн көзү чагылыша түштү. Аралык 10 кадамча болсо дагы Адинай анын Зарема экенин тааныды. Эй, сен Заремасыңбы? Тиги үндөбөдү. Жукпай туруп калды. Адинай жанына басып келди. Канчалык качтың? Адинай, мен... ал кез өткөн. Азыр экөөбүз тең үй бүлөлүбүз. Ушулчумбу? Жок, мага андай сыймыктуу жашоону Кудай ыруулободу. Турмушумду оңдойм деп 3 жолу аракет кылдым, бирок андан да жолум болбоду. Зарема тигинден сүрдөгөнсүп турду. Анын сырткы кебетесин байкап, Адинайдын боорору колунан кармады.
Жүрү, тиги магазинге. Зарема ишенбегенсип тартынчыктады. Жок, мен кете берейинчи. Мен сени мынчалыкка барбай элем. Студент кезиңде өтө куу эмес белең. Көргөндө эле далай жигиттердин өзүңө эмере калчу туубаса талантың бар эле го. Абасы гана атайлап тиге тийишти. Адинай, аның да чын, бирок баардык нерсенин чеги болот экен. Биз пендечилик кылып учурда аны билбейт экенбиз. Ошондой дечи. Көрсө, кеч түшүнгөн экенсиң го. Эгер мен сенин ордуңда болсом буга чейин жер үстүндө басып жүрмөк эмесмин. Учурунда ушунча кең шаарга бата албай, өнөгүң экөөң дароо из жашырып кетпедиңер беле. Ошол бойдон бул шаарга кайрылбай койсоң болмок. Анткени экөөңдөй бетбакты ушул шаар жийиркенип өз койнунан бүркөп салбады беле. Ал кезде унутуп калгансың го. Жашооң өзү өмүр бою түгөнбөгөн күрөш экен. Ойлонбой иш кылып, биз үчүн деле оор болду. Окуудан куулдук. Мен ошол бойдон айылга кеттим. Үйгө батпадым. Кыз баланын бойго жеткени ата-энең болбогондон кийин ашык баш болуп калат экенсиң. Агаларым көп өтпөй турмушка узатышты. Күйөөм күндө арак ичип келип тынчтык бербеди. Акыры ажыраштым. Ал кезде 2 жыл өтүп кеткен. Шаарга келдим, бирок өзүң айткандай бата албай койдум. Ээн эркин баса албасаң кыз бала үчүн кыйын эле да. Мени тааныган бирөөлөр көрүп калбасын деп ар кай жерде жашынып иштемиш болуп жүрдүм. Жарытылуу акча таба албагандан кийин айла жок айылга бардым. Жолдо бара жатып бир жигит менен тааныштым. Көп өтпөй экөөбүз баш коштук. Бирок какаганга муштаган болуп, кайненеме жакпадым. Жигит мага карамдуу болду. Бирок жалгыз бала болгондуктан бөлүнүп жашоого мүмкүн болбоду. Акыры аны менен да ажыраштым. Шаарга келип бир таанышымдын үйүндө жүрүп калдым. Анын тааныштары аркылуу кайрадан бир жигитке турмушка чыктым. Аным наркоман болуп чыкты. Алигиси табылбай калганда акча таап кел деп ура берчи болду. Чегип алганда жөн калса жыргабайынбы, таң атканча эрмектеп куурата берчү. Көбүрөөк чегип калса өлтүрүп коюудан кайра тартчу эмес. Акыры андан да башымды бошоттум. Зарема айтып болдум дегенчелик кылып оор үшкүрүндү да тескери бурулду. Буга чейин ичиндеги бугун чыгара албай, жедеп көкүрөгү изилдеп бүткөн тура деп ойго бата Адинай бир аз турду. Жер тиктеп турган Зареманын карегине жаш айлана түшкөнүн байкады. Эх, деп койду ичинен. Мен сени эмне кылайын? Жазаңды Кудай жакшы эле берген экен. Биз адамдар каяка баратабыз? Айоо деген нерсе азыр баарыбызда жок болуп калды. Ички дүйнөң талкаланып, эл алдында сынып турасыңбы болду. Ага кошумча болуп үстүнө чыгып тебелейбиз. Пенделик кылабыз, же заман ушуга алып баратабы, же адамдык асыл сапаттар жоюлуп, ар намыс, абийир деген нерселер бизден алыстап, ата-бабаларыбыздан берки келе жаткан ыйманыбыз жоюлуп бара жатканыбы? Заман өзгөрүп, өз эркиндигибиз колубузга тийгенден бери демократия деген жаңы термин пайда болду. Бала атасын, кыз энесин укпай өз билгенин кыла баштады. Анын пайдасы ушул. Уят сыйытыбыздан кеттик. Кечээ эле өзүм менен чогуу жашап, келечекте боло турган ишин кыялданып, бирге жүргөн подружкам 3 эрге тийдим деп турат. Биздин учурда ата-эненин тилин укпай койгон кыз бала жок эле го. Эрге тийдиңби, таш түшкөн жериңде оор деп, баардык кыйынчылыктарды көтөрүп жашоого аракет кылчу эмес белек. Ошол заманды ушул Заремага окшогон кыздар алыстаткан тура. Болбосо Мээрим менен Рамис экөө да дал ушундай ишке кириптер болушпады беле. Мына эми мен Мээримден үлгү алдым. Рамистин кеңешин уктум. Буюрса жашоом түздөлүп кетти. Бу бечара эрдин көзү каткансып улам турмушка чыктым деп уялбай айтып турат. Адинай Зареманы жек көрүп карабай басып кеткиси келди. Бирок жүрөгү чыдабады. Колуңдан келсе, жетим жесирдин маңдайынан сыла, мээримиңди төк, жакшылыгыңды аяба, алардын батасын ал деген апасынын жаңы эле айткан кеңеши кулагына угулду. Керек болсо, көчөдө жолуккан тилемчиге деле колумдан келгенин берип жүрбөйүнбү? Ага караганда чогуу жашап жүрчү эмес белем. Кой, артка кайрылбайын деп чечип, өйдө карап сүйлөөдөн коркуп, мүңкүрөп турган подружкасын аяп кетти. Куурагыр, же деп күйөөңдүн таягын жеп тилине угуп жүрүп, жылдызың учуп кеткен тура деген айоо пайда болду.
Зарема, болоору болуптур. Эми жаңы жашоого өт. Өзүңө кел. Жүрү тиги магазинге кирип сүйлөшөлү. Жер тиктеп турган келин дароо башын көтөрдү. Маңдайында Дүң соода дүкөнү деп жазылган чоң имаратты тиктей бир аз турду да Адинайды жалт карады. Анын жүзүнөн ишенбөөчүлүктү байкаган Адинай күлдү. Ишенбей турасың го. Ушул магазинди иштетем. Жүрү бир аз отуруп сүйлөшөлү. Группалаштарым деле жок. Канча жылдан бери жүрүп сени эле кезиктирдим. Адинай алдыга басты. Колундагы пакетин мыжей кармап, Зарема аргасыз артынан ээрчиди. Алар дүкөнгө кирип келээр менен сатуучу эки келин алдынан чыкты. Эже, амансызбы? Кечээ байке ачкычты жанына салып кетиптир. Текчелердеги продуктылардын ордун толуктап коелу дедик эле. Мына азыр, бара бергиле, артыңардан барам деп тигилерди узатып видеода Зареманы карады. Сен тигил жака отура турасыңбы же дүкөндүн ичинде басып турасыңбы? Мен керектүү нерселерин берип коеюн. Мейлиң, мен ушундай эле турам. Зарема текчелерде коюлган продуктыларды карап ары-бери басып жүрдү. Көп өтпөй Адинай келди. Зарема, жүрү бир аз отуралы. Экөө жасалгаланган бөлмөгө киришти. Столдун үстү түрлүү ичимдиктерге, продуктыларга толгон эле. Тигилер жай алып отурушаар менен үстүлөрүнө жаш кыз кирип келди. Эже, эмне алып келейин? Ысыгыраак даяр эмнең бар? Шорпо, лагман. Ошолоруңан бирден алып кел. Калганы мында турбайбы? Кыз ийилип чыгып кетти. Зарема, жашоо ушундай болот экен. Силердин генералдык планыңар ишке ашпай калгандан кийин Рамис экөөбүз баш кошпой калдык. Ал башкага үйлөндү. Азыр 2 баласы бар. Жашоосу кыйын болду. Бирок силерчилеп келинчеги баласын кетпей, баардык кыйынчылыктарга чыдады. Рамис да ичип кетип, келинчегинин камкордугу менен үй бүлө очогун сактап калды. Экөөбүз жолугуштук. Мага акыл-насаатын айтып, үй бүлө курууга багыт берди. Рамистен кийин эркек аттууга жолобой калгам. Дүкөн ачып, анча-мынча бизнесим бар болчу. Менин башымдын боштугун билишип, далай жигиттер колумду сурады. Нике кайып ушул экен, акыры бизнеси бар ушул жигиттин колуна кондум. Жер тиктеп отурган Зареманы ичинен аяп турду. Анын таалуу жерине тийгенин байкады. Кел, нандан ооз тий. Тигилерден себетип койчу белең? Жок. Зарема оңтойсуздана кетти. Жок, ичесиң. Кебетең айтып турат. Башыңан көп эле нерсе өтүптүр. Эгер ушул болбосо мынчалык көтөрө алмак эмессиң. Адинай жанында турган стакандан экини алып арак куйду. Ме алып ичи, бугуңчуга түшсүн. Өткөндү эске салып жүрөгүң да күйүп турат. Ачууну ачуу басат. Бир аз эс ал, анан сүйлөшөлү. Зарема, чын айтасыңбы дегенсип тигини жалт карады. Ооба, ич. Эми өткөндү унут. Мага подружкадай кенен отур. Жашоо өзү күрөш тура. Эч ким сенин тагдырың үчүн күйүп-бышып түздөлүп кетишине аракет кылбайт. Өзүң гана аракет кылып, жаңы жашоого бел байлашың керек. Эгер антпесең, турмуштун оомал төкмөл запкысына басылып, жан дүйнөңдү талкалап, түбөлүк жок болуп кетүү коркунучуна кабыласың. Адам бул жашоодо адамча жашап өтүүсү керек. Турмуштун запкысын көтөрө албай, замандын айлампасында өз жолуңду таба албасың. Анда бул жашоодон четтеп, жан дүйнөңдү сындырып аласың. Ошол нерседен өткөн оор нерсе жок. Баамымда сен да ошол ара жолдо тургандайсың. Зарема башын көтөрдү. Адинай, сен көз ачыктай менин жашоомду толук сездиң. Мурун эле келечекти көрө билген жакшы сапаттарың бар эле. Биз аныңды жактырчу эмеспиз. Көрсө аягы ошону артынан кейиш менен бүткөн тура. Экөө күлүп калышты. Жок, кандай болуп кеткенин билбей калдык. Болду эми, ал кезде эске салба. Ме ичиби. Адинай толтура арак куюлган стаканды Заремага сунду. Өзүңчү? Мен албайм. Жөн эле куюп койдум. Зарема дароо ичибийди. Ошол замат тигилердин үстүнө алиги кыз келди. Тамактан ооз тийген Адинай тигинин шоркуратып ичип жатканын карап отурду. Жашоо-ай деп ойго батты. Турмуштан жаңылсаң оңой менен ордуна келиши кыйын экен го. Бул куурагыр канча нерсени башынан өткөрдү. Адам деген атын эле сактап жүрүптүр. Адинайдын ойго батып отурганын сезген Зарема ага көңүл бөлгөн жок. Көптөн бери ысык тамак иче элегин эстеп, кенен тоюнуп алууну гана көздөдү. Алдындагы шорпосун ичип өтүп, экинчи тамагына кол сунганда Адинай аны сөзгө тарткысы келди. Анча эмнеге шаштың, сүйлөшүп отуралы? Мейли.
Менде эмненин сөзү? Ошондой дечи. Азыр кайда иштейсиң? Түбөлүктүү деле жумушум жок, мектепте полжуйм. Жатаканаң барбы? Квартирада турам. Алган маянам ошону араң жабат. Анан күнүмдүк жашоомо керектүү нерселерди таап алыш үчүн таштандылардан баклажка бөтөлкөлөрдү чогултуп өткөрүп, ошол акча менен жан сактайм. Адинай унчукпай отуруп калды. Анын жүзүнө үңүлдү. Баякы бакырайган көздөрү ичине кирип, ойноктоп турган кош каректи шалбырап, эти шылына түшкөн көзүнүн сурмасы жаап, жылдыздуу жүзүнө бырыш түшкөнү байкалды. Кийген кийимдери жупуну болуп, өңү өчкөн эски фасондогу халатынын бырышы да жазылбаган экен. Байкуш, бомуштан айырмаң деле жоктура деп ичинен күбүрөндү. Зарема, мен сага жумушта жашап турганыңа үй таап берейин, эки жака кетпе. Келин ичип аткан тамагын жута албай чакады. Ади, кылган камкордугуңа рахмат. Сенин кол астыңа иштемек тургай, кантип кетип калаарды билбей камалып турам. Сага канчалык кыянаттык кылсам дагы, жүрөгүң жибип, алпейимдик кылдың, кечирдиң. Мен үчүн ушунуң эле чоң эмгек, адамгерчилик, маңдайыма сылаган мээримдүүлүгүң. Рахмат, уруксаат берсең кетейин. Эркин жашоого көнүп деле калдым. Азыр издесең баары бар, убактылуу күйөө деле табылат. Жатакана кыштын күнү эле табылбай калбаса, ары жагын улай албай отуруп калды. Мейлиң, эр көзүңдө. Сени сормасаздан suurуп чыгайын деп аракет кылдым, бирок ага кеч болуп калыптыр. Акча тыйындан кыйналсаң, жумуш керек болсо ушул магазинге келип тур. Адинай 2000 сом берди. Керегиңе жаратып ал. Сырттан продукты салып берейин. Зарема тура калып Адинайды кучактады. Ыраазымын сага, аман бол. Сага окшогон кыргыздын кыздары көбөйсө, заманыбыз оңолбойт беле. Өркөнүң өссүн, көп жаша, балдарыңдын убайын көр. Тур эми. Менин дагы жумушум бар. Адинай ордунан турду. Экөө ээрчишип сыртка чыгышып, эшиктин алдында отурган сатуучу кызга келди. Чоңураак пакеттен бирди берип койчу. Эже, мына азыр. Ал дароо тура калып, илинип турган пакеттен бирди алып берди. Адинай күнүмдүк жашоого керектелчү продуктлардан салып, көтөрүп келди да дүкөнчүгө каттатып, эшиктин алдында турган Зареманын жанына келди. Жүрү сыртка, таксиге салып ийейин. Менин өзүм эле берген акчаң бар эмеспи? Адинай колун көтөрдү. Ал акчага тийбе. Мен салып ием. Экөөнүн чоң сумкасын көрө койгон жаш бала дароо жетип келди. Эжелер, таксинин кызматын пайдаланыңыздар. Ошого келе жаттык эле. Адинай акчасын төлөп, Зареманы салып ийди. Түшкө маал Жаныш келди. Магазиндин ичинде жүргөн Адинайга жолукту. Адинай, бүгүн Тасмияга барабыз. Бул жөнүндө кабарың бар эмес беле? Ооба. Анда мен дүкөнчүлөрдүн керектүү нерселерин алып бере коеюн. Жаныш бөлмөгө кирип кетти. Көп өтпөй экөө аталган ресторанга келишти. Эл көп чогулган эле. Машинасынан түшөөр менен тойдун ээси болгон Кадыр экөөнү тосуп алды. Крутойм, кош келиңиз. Сизди күтүп жаттым эле. Рахмат, аксакал, бир аз кечиктик. Билем, кыргыз элин дүң соода менен камсыз кылган магазиндердин бешөөнү, болгондо да чет элдик фирмалар менен иш алып барган жалгыз магазинди иштетүү канчалык оор экенин жакшы билебиз. Бул сиздин келинчеңизби? Ооба. Куш келиңиз, айым. Тиги улуу көрүнсө да ийилип учурашканынан Адинай уялып кетти. Рахмат. Жүрүңүздөр. Кадыр алдыга жол көрсөтүп басты. Тиги 4-чү столдун ордун алыңыздар. Адинай кенен салынган заңгыраган чоң залга бир сыйра көз жүгүрттү. Эл толтура эле. Алдыңкы катардагы столдун төр жагында бош турган эки орунга отурушту. Алар менен баш ийкешип учурашып койгон Жанышка тигилер тура калышып кол беришти. Көбүнөн кичүү көрүнгөн Жанышты Крутой дешип коюшаар эле. Крутойм, кандайсың? Жаке, ден соолуктар жакшыбы? Эсенсиңби, балам? Жакшы, аксакалдар. Жаныш өзүн күлүмсүрөп карашын, бири-бирине ага күбүрөй түшкөн аялдарга бир сыйра көз жүгүрттү. Аксакалдар, эжелер, таанышып коюңуздар. Бул менин келинчегим, аты Адинай. Айланайын, аман болгула. Өзүңө атың жарашкан эр жигитке ылайык билө турбайсыңбы? Бар бол, айланайын. Столго отургандар аксакалдын сөзүн колдоп ийишти. Аман бол, чырагым. Адинай башын ийкеп, ыраазычылыгын билгизди. Бакылдаган орто жашка барып калган алик адам сөзүн улап үстүртөн тааныштырганга өттү.
Адинай балам, мени кечириңиз, сизден бир топ жашка улуураак көрүнөм. Ошон үчүн балам деп коюуну чечтим. Бул отургандардан көргөнүң көрөлегиңде болуш керек. Жалпы жонунан элибиз үчүн кызмат кылган алдыңкы өкүлдөрдөнбүз. Рас тапканыбыз, иштегенибиз өзүбүз үчүн болсо дагы элдин үстүнөн жеп пайда көрбөй, тескерисинче ошол эл керектөөчү товарларды арзан баада сатып алып, элге жеткирүү менен алектенебиз. Конечно, биздин алдыбызда соода менен алектенишкен магазинчилер тартып келгеним деген өңдүү көп нерселерди кошуп, элге оңбогондой баага сатып жатышпайбы? Алардын эч нерсеси деле коробойт. Даяр оокатты бизден дүңүнөн алышат. Ал эми жанышым дүкөндөгү товарларды канчалык мээнет менен топтойт, аны көпчүлүк деле билбеши керек. Ошол жигиттин бүлөсү, жан шериги кылып баш коштурган эгеме ыраазымын. Аман бол айланайын. Аялдар ооба дешип баш ийкешти. Көп өтпөй той башталды. Адинай жаныштын ийине башын жөлөп отурду. Каалоо тилектер айтылып жатты. Кезек тигилерге келди. Алтоо аялдары менен алдыга чыгышты. Ошо замат тамада тигилердин жанына басып келди. Урматтуу бүгүнкү тойго катышкан коноктор, эң алдыңарга чыгышкан, эл үчүн иштеп, маңдай терин агытышкан, банкрот болушса дагы чөнтөгүндөгү болгон тыйынына чейин сарптап, силерди жалпы кыргыз элин арзан баадагы товарлары менен камсыз кылып турууга жетишкен соода тармагынын үлкөндөрү, крутойлор алдыңарга чыгышты. Ар бирин тааныштыра кетейин. Бул иште өзүнүн жөндөмүн кыргыз эл эмес, коңшулаш өлкөлөр менен алака түзүп, карьерасын кеңейтип, алардын фирмалары менен иш алып барууга жетишкен белгилүү ишкер жигит Мансуров Жаныш келинчеги Адинай деп тааныштырды. Элдер тура калышып кол чаап ийишти. Андан кийин тигилердин аттары аталды. Той ээси Кадырдын үйлөнгөн уул келинин куттукташып, ар бири тиешелүү акчасын беришти. Барбалактап сүйүнгөн Кадырдын байбичеси Субайра Адинай берген жоолукту келининин башына салды. Бер чайланайын. Сен берген жоолукту ырымдап өз колум менен келиниме салып коеюн. Сендей болгон ырыс кешиктүү келин болсун. Элдер кол чаап ийишти. Рахмат эже. Аман бол айланайын. Той уланып жатты. Бир столдо отурушкан алтоо өз ара сөзгө өтүшүп, алигинин күүсү менен иштеги сырларын төгүп чечиле баштады. Сүйлөнүп жаткан сөздүн аягы Жанышка келип такалып, ар кимисинин ичинде жүргөн сырлары ачыкка чыгып, Жаныштан акыл сурашса, кээси жардам сурап жатты. Кес-кесте жанында отурган Адинайды көтөрө чалып, мактап ийүүдөн да кайра тартышпады. Бир маалда жанында отурган алиги адам Жанышты колунан кармап өзүнө тартты. Балам, сени менен кеңешчү бир иш бар. Айта бериңиз. Мен соодамды кеңейтейин дедим эле. Каражатыңыз жетишсе аракет кылыш керек. А мен сага залакамды тийгизбей, алиги бизнесмениң менен түз эле келишим түзсөмбү деп ойлоп жатам. Фирмадан түз ошко алып келиш үчүн канча расход кетер экен? Билбедим, аксакал. Ушул айдын аягында өзү келет. Ошондо жолуксаңыз болот. Эйбин таап ошондой кылчы. Жапик Карабаевич коңшулаш Өзбекстанда да өнөктөштөрүм бар. Жолду алыс дебесең, ошол жак менен да алака түзгөнүң жардам кылайын деди эле. Балким ошол тарап менен түз алып келүү сизге ылайыктуу болор. Анда эле жыргатпадыңбы? Бирок чек ара маселеси кандай болот? Ал жагын сиз мойнуңузга көтөрөсүз. Ой, кеп ошол жерде жатпайбы? Анын канча акча болот? Тоннасына төлөйбү? Ошол деле көп акча. Жанында отургандар сөзгө аралашып кетишти. Жаныш, сен ошол фирмадан жүктөлгөн унааны тосуп алып жүрөсүң го. Ошондон сага канча пайда түшөт? Бизде келишим бар. Ошол келишимдик негизде иш алып барабыз. Акчалар банк аркылуу которуу жолу менен төлөнөт. Ал эми чек арадан өтүүнүчү. Тигилердин сураган акчасын төлөйм. Фирмадан чыккандан бери эле үстүнө акча кошула берет тура. Бекер оокат жок тура. Ооба, барып эле калкыбыздын дасторконуна түшкүчө жарым баасына чейин кошулуп жатпайбы? Менден дүңүнөн алып силер да кошосуңар, силерден майда магазиндер алып алар да кошушат. Эгер ачыгын айтсак, ошол акчалардын бөтөнчө чек арадан өтүп жатканда пошлина үчүн төлөнгөн акчанын көбү левый жакка кетип калышы мүмкүн. Себеби алар сураган гана акчасын алышат. Документальный бир аз гана акча кириштелет. Ошондуктан кыргыз эли бай, мамлекети жарды делип көз карандысыз эксперттердин койгон баасын берип жүрүшпөйбү?
тигилердин талкуусуна аралаша алышпаса да өздөрүнчө шыбырашып жатышкан аялдардын сөзүн угуп Адинай ичинен таң калып отурду. Адинай айланайын, булардын оң колу болуп калбадыкпы? Таап келсе ошол оокатты жөндөп кетиш бизден да. Туура айтасыз, товар магазинге келип киргенге чейин бир топ акчаны соруп коюп жатпайбы? Анан айласыз кетирген чыгымды килограммга бөлүүгө туура келет да. Канчалык актанганыбыз менен баарыбыз эле карапайым элдин үстүнөн жашап жатканыбызды кантип жашыра алабыз? Туура тигилер күлүп калышты. О айымдар деле бир нерселерди талкуулап жатышат окшойт. Анан эмне кылмак элек? Угуп отурсак, ар бириң опурулуп мактанып жатасыңар. Силердин ишиңерди алдыга жүргүзгөн биз. Мына бул Адинай кызыбыз баш болуп. Туура дешип эркектер да сөзгө аралашты. Баарынын көздөрү Жаныш экөөнө кадала түшкөнүн байкаган Адинай оңтойсуздана түштү. Аксакалдар, бүгүнкү кечеден алыстап кеткендей жолго түшүп кеттик көрүнөт. Кесиптешибиз Кадыр аксакалдын кубанычына ортоктош болуп отурбайлыбы? Жаныш эки жагын карады. Туура, мунуң ак сөз, ошентели. Тигилер дароо тойду башкарып жүргөн тамададан көзүн албай отуруп калышты. Тойдун узактыгы 6 саатка созулду. Улам каалоо тилек айтылып жатып, тигилер ортодон жогору кызып калышты. Анда-мында ууртамыш болуп отурган Адинайды кыстамакка алыша сөзгө тартканга өтүштү. Ой Ади, бир аз болсо да ичип көңүлүңдү көтөрүп отурчу, деп шакылдаган орто жашка барып калган аял колуна стаканын карматты. Алботом, мындай той ар бирибизде болот. Эже рахмат, мен жеринен ичпейм. Апий койчай, 30ка барып калыпсың. Сен эмес 10 класстын кыздары деле ууртап татып коюшат. Бир стакандан эч нерсе болбойт. Баарыбыздын сулуубуз да, башчыбыз да болуп отуруп, көңүлүңдү чөгөрүп отурушу биз үчүн оор болуп турат айланайын. Жок эже, албайм. Ансыз деле сиздер менен таанышканыма жетине албай турам. Койчу балам, ошол да кеппи. Көр оокат деп тытынып эле чуркап жүрөбүз. Кез-кезде көңүл ачып койбосок да болбойт. Тигилер жаалап киришти. Ар бирин сыдыра тиктеген Адинай колундагы стаканды жерге койду. Кечирип коюңуздар, рахмат, мен ичпейм. Балам, өзүң бил. Столдо отурушкандар Адинайдан көзүн алышпай дым болуп калышты. Ар биринин ички оюн аңдап билүүгө ашыгып, алардын көз карашын текке кетирбей көз учкунун агытты. Жаңыдан таанышып, аларга аралаша албай отурган Адинайга дароо эле жасакерленип башташы көңүлүнө жакпай турду. Бир гана Токмок шаарындагы оптовый магазинди кармаган жигиттин келинчеги тигилерден көзүн албай, алардын сүйлөгөн сөздөрүн жактырбай отурганын байкады. А сенин оюң, ниетиң түз экен деген ойго алаксый тигини тиктей калды. Экөөнүн көздөрү урнуша түштү. Ошол замат жылмая ичиндеги ниетин билгизгенге жетишти. Адинайга билинген келиндин ички ой туюмунда азаматсың, буларга ошондой гана мамиле керек деген ойдун бар экени туюлду. Бажактап туш келген сөздөрдү сүйлөп башташкан тигилер дымый, бири-бирин тыйгансып отурушту. Көп өтпөй танапис болду. Эркектер сыртка чыгып кетишти. Адинай өзүн жалгыз сезип тарткынчыктай отурду. Я кызым, баамда айылда туулуп өскөнсүң го. Ооба, бирок балалыгым гана айылда өтпөсө, эс тартканы шаарда эле болдум. Отурган этикаң айтып турат. Мүмкүн болгондур, бирок жасалмалуулукту жек көрөм. Карапайым үй-бүлөдө чоңойдум. Табиятым ошондой, түз жүргөнү жакшы көрөм. Ал өз ишиңдечи, бирок мындай жерде отуруу баарыбызга бирдей эле болот. Жок, антсе деле тарбия көргөн адам дароо билинет. Ар ким кандай отурат, ал өз иши. Чектен чыгып кетүү адам деген асыл сапатты булгоо менен барабар. Кызым, аның да чын, бирөөлөрдүн сага ызаат көрсөтүп сыйлап туруусун кандай баалайсың? Ошол сыйга ылайым жетип туралы, бирок көпчүлүктө отурган жерде ашкере сүйлөөнү каалабайм. Себеби мындай жерде отуруу баарыбызга бирдей. Ар кимдин өз үйүндө, өз дасторконунда сый өткөрүүгө жетпейт да, анын үстүнө жаш өзгөчөлүктөрүбүз да өзгөрүү да бар. Адинай ордунан турду. Экөөнүн сөзүн тыңшап отурган алиги келин кошо ээрчип басты. Адинай, сазайын куп гана окуттуң. Таанышып алалы, атым Сайрагүл. Иштеген кызматыбыз боюнча маалымат берилди деп ойлойм. Ооба, бирок өтө капризный адам. Мен булар менен көп эле жерде чогуу болом. Ушул жердеги сага кылган мамилесин эч качан унутпайт. Өзү баарыбыздан улуу. Адинай токтоп калды.
кеп ошондо жатпайбы? Ар ким өзүнүн жолун билиш керек. Менин оюмча минтели, тигинтели деп улуулук кеп кеңешин айтуунун ордуна бирөөнүн тоюнда отуруп кызындай болуп турсам да иш деп аз эзилдей асылат. Бир стакан ичерсе ары жагында кандай ою бар экени мындай аялдардыкы белгилүү да. Туура кылдың. Мындай жерде зыңкыйып отуруудан тазасы жок. Экөө сыртка чыгып келишти. Столдо дымырап отурушкан тигилерди көрө Адинай жылмайып койду. Кечиресиздер эжелер, аба ырайым бузуп койдум окшойт. Жок, тим эле. Тигил аял жактырбагандай күңкетти. Анын жүзүндө сен ким элең бул жердин аба ырайын буза салгыдай деген кекери бар эле. Ар кимиси ар башка ойго чөмүлө залда бийлеп жатышкан элдерди карап отурушту. Көп өтпөй тигилер келишти. Столдун айланасы шаңгорооло түштү. Бири-бири менен иши болбой, ар бири ичиндеги оюн айтууга аракет кылышып дуулдап жатышты. Ар ким өз кызматын көтөрө чалып мактангысы келип опурулуп, сөз сүйлөөгө ашыгып, кээси ордунан тура калып, аялынын тыюусунан араң отурду. Алардын ар бирин байкап отурган Адинай ошол жердин көркүн ачып, зыңкыйып отурган Жанышка ичинен суктанды да ага ыраазы болду. Той башталганы, бири-бири менен тебише, өз укугун коргоого түшкөн алиги бейтааныш менен жылдызы келише албаганы сезди. Бирок утуш Адинай тарапка ооп, тура калып жулунуп жаткан күйөөсүн тыя албай, шайы кеткен бейтааныш аял Адинайдын алдында сөзгө сынып турду. Каап деп ичинен кейди. Аракты көтөрө албаган соң ченеп ичсе деле болмок экен. Маңдайында мелтиреп ойго батып, күйөөсүн кармап отурган алиги аялды жек көргөнсүп кетти. Өз башындагыны ойлобой, бирөөнү кыйнап эмне кылат шордуум деген ой көкүрөгүнө келип, денеси жыйырыла түштү. Аракка мактаныш жок дейчи эле апасы. Ооба, ким эле ушинтип калайын десин. Ичке кирип алган соң ары жагын өзү билет тура. Тфу-тфу, Кудай башка бербесинчи. Адинай өзүн алаксып залга көз кырын салды. Тигилерди байкабагансып, жанында отурган Жаныш да залды тиктеп турган эле. Ага башын жөлөдү. Ади, эмне болду? Кыйналган жоксуңбу? Жок. Мына азыр аз калды. Үйгө кетебиз. Экөөнүн күбүрөшкөнүнө куйгул. Баса Адинай, мурдагы күнү Жаныш келинчегимдин боюнда бар деди эле. Кандай, жакшысыңбы? Ооба, жакшы. Башында эстеп турдум эле куттуктап коеюн деп, унутуп калыпмын. Тиги келин күлүмсүрөп чын ниетин билгизди. Рахмат эже. Бирок ошентсе да сактан. Мындай жер опурталдуу болот. Экөөнүн сөзүнө кулак төшөп отурушкан тигилер ичкенге шылтоо табышты. О, жаке, кут болсун, келе колду. Рахмат, рахмат. Анда болочоктогу наристебиз үчүн бирден тосту көтөрбөйлүбү? Ошентсек деле болот. Өздөрү иче албай калышса да, стакандагы аракчы бараң ичишти. Вот это другое дело. Туурабы? Аз күндө биздин арабызга дагы бир Жаныш кошулат. Баары күлүп калышты. Аксакалдар, Жаныш ордунан турду. Бул теманы башка жерден талкуулайбыз. Бүгүнкү той башка. Мына Кадыр аксакал да келатат. О, биздин үлөк келе жаткан тура. Кут болсун. Эртеден көңүл бөлбөйсүң. Бирок биз ошентсең деле балдарга батабызды берип тойлоп жатабыз. Кадыржан, аныңарга рахмат. Мени түшүнүп, колумдан бошогону ушул болду. Кан эми, колуңа. Кадыр стакандарга бир сыйра арак куйду. Ну давай, кыска сөз, келиниң ыймандуу болсун. Уулуң өзүңдүн жолуңду жолдогон чоң бизнесмен болсун. Давай, без разговор. Тигилер дароо тартып ийишти. Кадыр аялдардын колдорундагы стакандарды көрүп туруп калды. Ой, силер алган бир аз ичип отургулачы. Жок, ичип эле турабыз. Тим эле коюңуз, биз өзүбүз эле. Аялдар бир стакандарын жерге коюшту. Анда жакшы ичип, Кадыр тигилер менен коштошуп экинчи столго кетти. Ичилер менен тигилердин куругуна түштү. Алды уйкуга кирди. Той тарап, Жаныш менен Адинайдын көңүлү ачык эле. Аны байкаган Жарбай жүзүнө үңүлдү. Ади, бүгүнкү той жактыбы? Бирок жанагы мени кыйнаган аял жаккан жок. Сени ичип отурса көңүл бөлүп атат да. Между прочим, мен андайды жактырбайм. Сыйласын. Ал жер баарыбыз үчүн бирдей. Ошондой мамиле кылса бир жөн. Ой, десиң. Бирок сага бир нерсе айтайынбы? Мейли, анда менин берген баам боюнча сени менен иштештериң мага жаккан жок. Кантип? Баары эле немелер экен. Сыртта иштеп же окуп билим алып, бул ишти аркалаган немелер болсо анда башка иш болмок. Бирок эмети бар үчүн ушул ишти иштеп жүрүшөт да. Түшпөйбү? Өзүнүн көмөчүнө гүл тартып. Анын магазинге келишкенде эле зыңгырап салам чыкканын байкап,
Шумдук немелер го дечүмүн. Жеринде бүгүнкү тойдо баарынын жүзү ачылып калды. Жаныш үндөбөй калды. Баары эле айылдан чыгайлы. Жаныш, эмнеге унчукпай калдың? Тыктап жатам. Ошондойбу. Чынында рабочий класстан чыккан атка минерлер көрүнөт. Казакстандагы өнөктөшүңдүн сүйлөө манерасы менен акында көп айырма бар. Ал жогорку посттордо элита чөйрөсүнөн келген. Жаныш Адинайдын берген баа турду. Ой, сен чоң сынчы. Ал эми аялдарына кандай баа бересиң? Алар күйөөсүнүн таап келгенин коргоп, керек болуп көздөн сактоого аракет кылган назик жандарда. Керек алтын таажы кийген аялдын да басынтат. Жүрбөсүн бетине чиркөө болуп кортутат. Түндү го. Мага атака коюп атты эле күй эмес жүрүм-турумунан көпчүлүктүн алдында сынып отурду. Эжени айтасыңбы, ооба. Ал баарынын уюштуруучусу. Тигилер кың дебей айтканы менен болушат. Түндө сен жаңы нерсени киргизгендей болдуң. Арапурда биздин башчыбыз бола калчы. Сырт баарынын көз карашы сен тарапка болуп калганын байкадың эле. Адинай башын көтөрүп Жаныштын сөз келгенде туура жообун бербесе деген кеп бар. Мен болгону анын сөзүн экөө кобурашып жатышып уктап кетишти. Арадан 2 ай өттү. Магазинден алган машинасына жүктөп жаткан көлдүк жигитти Адинай сиңдисин эсине салды. 2 күн болуп кеткени келе. Сыртта машинанын үндөрү, кишилер басчу жерди стоянка кылып, кас-катар тизилген алардан бири кетсе, экинчиси ордуна келип, баарлар сындуу, Ош базарына кире берчү жол таң атса кымкуут болуп кери элгечке тынбайт. Бул көрүнүшкө көнүп калган Адинай эшикке отургучун коюп отура берет. Магазинде сатуучулар керектүү нерселерин сурап эриктирбейт. Тиги жигит товарын алып кеткенден кийин акыбалын билип келүүнү ойлоду. Анын ою келин. Эже, сиңдиңиз товар өтүп кетпеңиз деп кеңеш берди. Жок, тигиче келип кетмек. Анда мейлиңиз. Элди аралап маршрутка келип, токтоочу жайга басып келди. Аасына отуруп, магазиндин түбүнөн түштү. Май чуркап чыкты. Ой эже, эмнеге келдиңиз? Жөн эле Беку, акыбалыңды билейин дедим. Бек чыктым. Жөн жай элеби? Ооба, түндө үйдөгүлөр кеч жаткам. Апамды тургузбай коюптур уктасын деп. Эне да, сени аяп жатпайбы? Бегим Айгүл. Кечинде бараары менен сени сурай беришет. Амандашып. Эже, сизге бирдем айтайынбы? Калды. Айта кой. Бая күнү кичинекей бир киши келди. Кызы тыкылдаган жылды. Апасы соода кылып жатса дароо эле 2 сникерс алып менин жаныма басып келди. Анан баарынан кызыгыңыздан коюлуптур. Адинай деппи? Мен апасынын акчасы жетпесин билип, бирөөнү менин эсебимен дедим. Атасы мага. Анан тиги киши кетип бара жатып, синдин ордунда үй боло турган, алар каякта деп. Эжем алган, азыр Ош базарында Алами диндарлары бар деп жооп бердим. Деп таң калгансып койду. Сизди тааныйт экен, дейт. Адинай сиңдисинин чачынан сылады. Ушул көчө менен өйдө кетишкен. Ошол турбайбы? Ал ким болот? Группалар. Эже, сиз кандай бактылуусуз, өтүп алдыңыз. Дагы эмне дейсиң? Жериңиз бар, мени минтип соода кыл деп окутпай койдуңуз. Окутам буюрса. Иштеп тур, анан эрге тие качпа. Сенте бербегилечи. Эмне болду? Бая күнү жездем чыгып жатат, сатып ийем го дейт. Ал сүйлөй берет кандыр. Азыр жашсың, кийин өзүң ал жагын ойлонбо, андан көрө окуганга аракет кыл. Чыкты. Аны ээрчип чыккан Бегим Ай күтүп туруп калышты. Магазиндин оюнунан Рамис кетпеди. Экөөнүн 6 айдан ашып калыптыр. Демек менин дайыным го. Мен жокто издеп келип, Жанышса болду. Шебекени капка ката албай таң калган тура деп Санаркай түштү. Капыстан жолдо бири-бирин түшүнөр бекен деген ой көкүрөгүн. Рамис менен Жаныштын кулк мүнөзүн талдап ойго бат. Кечинде үйүнө көңүлсүз келди. Анын өңү чочуп кетти. Ой Ади, эмне болуп кетти? Карманчы жүзүң кубарып чыгыптыр. Адинай эч нерсе болгонум жок. Гер сары болуп чыккан тура. Жашырбай айт, кындап калганда Кудай урбасын. Адинай берген кеңешин эстеди. Мындай кезде настроение иштеги түйүлдүккө таасир берерин унутпа деген эле. Чаркайланып чуркап жүргөн Шарипанын тынчтандырбас дегенден кайра тартпасын сезди. Балки элге жай ийбесин деген ойго токтоду. Бирок башынан турмуштан кагылып согулган Шарипада бул үйгө Адинайга туура эмес пикирде эмес экенин сезчү. Чайын көтөрүп кирген аны жанына чакырды. Эже кеңешчи сөз бар эле. Ал дароо жанына келди. Болгонун тигиге айтты. Ойботом өкүл кыздай болуп, өз абийириң менен эле келбедиң. Ошон үчүн Жаныш сага үзүлүп түшүп жүрбөйбү?
Жаныш баарын түшүнгөн терең жигит. Жаш кезден андай нерселер көп эле өткөн. Тиги жигит деле шарты жок экен. Эгер сен менен эси жоктук кылып келиш мүмкүн болчу. Андан тиги сиңдиңен угат. Эгер мен сураса дароо билгиз деп ага эскертип ордунан турду. Тура кой, бир аз эсин кичине ысык тамак кыла коеюн. Ади сала түштү. Уктоочу бөлмөсүнө кирип жатып уктап, Шарипанын үстүнө Жаныш кирди. Эже уктап калган. Бир жер ооруп жаттабы? Кирттенип кетиптир. Чыйрыгып калган го. Элеби? Жаныш чыгып кетти. Шорпу Шарипа Адинайдын үстүнө кирди. Ади тура кой агыч. Жаныш да келди беле. Опа маңдайына келип отурду. Көп эле бирбе, ал сага жакшылык алып келбейт да өзүңө келе түшүпсүң. Рахмат. Шарипа чыгып кетти. Үчөө столдо отурушту. Адинайдан көзүн албай бир нерсе чекчегенси. Аны байкаган Адинай Шарипаны карады. Сен көп Адинайды аңдый бербе. 6 айлыгынан баштап көбүрөөк кыймылдап, ичине гана күч келтирбеши керек. Бирок төрүлөр боло берет. Андан коркпош керек. Булар өзүнөн сырткары дагы бир жандуу нерсени багуу менен алардын өсүп чоңоюу стили ден соолугуна таасир бере берет. Ошол себептен жоо, көп жатуу кадимки эле көрүнүш. Жаныш жерден башын көтөрбөй күңгеге эч нерсе кылбай эле койчу. Убакыт өтүп жатты. Адинай жакындап үйдөн чыкпай калды. Күн алыс апасы кетип жүрдү. Бир күнү Жаныш магазинден кеч келип турган Адинай күйөөсүнүн алдынан тосуп алды. Учурашты. Анын кыймыл аракетин байкап, түрүн байкады. Жаныш чечинип келип чай. Бир чыны чай куюп берген Адинай күйөөсүнүн ар бир кыймылынан көзүн албай тиктеп отурду. Жылбай, ичинде бир сыр бардай сезилди. Кучактады. Жаныш, бүгүн чарчап кел. Мен жардам берип турар элем. Шартың туура келбей жатпайбы? Анын жумуру билегинен кармап, эки колун бошотто да жүзүнөн сүйдү. Ади, бул убакыт андан көрө аман-эсен көз жарыкка бөлөсөң, убактылуу кыйналуубуз. Адинай колу менен жаагынан сылады. Бүгүн аябай чарчап келген көрүнөсүң. Ооба, курулуш аяктап, тазалоо иштерин жүргүзүп, ага жаңы күч керек болуп, издеп жүрдүм. Аны көзөмөлдөөгө бир киши керек. Табылбай көкүрөктөйүп турат. Сен барып турсаң. Адинай күлдү. Ал ишке көзүн таап койгом. Кимди? Бүгүн апам келип кетти. Ага бул иш Бегимайды жиберейин деди. Ал мурда эле ошону ойлобой эмне болдук? Бесим эки болду. Жаныш так көтөрө калды. Ой менен акылчым жатпай сыртты ооз очуң менен бүтүрүүгө жет. Адинай күлүп тигини төшкө түрттү. Эмдисиң го? Акырын ичиме күч келип кетти. Аны көтөрүп барып диванга жаткырды. Апам келининин жанына барайын деп телефон чалды. Үйдө Шарипа эже бар эмеспи? Адинай Жаныштын жүзүн тиктеп турду. Мен сага бир нерсе айтайынбы? Наристебиздин атын коерду. Ооба, тунубуздун атын кой энеси бар. Наристебиз буйрса аның да туура элем. Жаныш Адинайдын бооруна. Мээримдей кыз бала үчүн бул абдан жарашуу. Кыздар табиятында ата-энеге ана мээримдүү, жылдыздуу бактылуу жашоосу күтөт. Эгер кымды ыйгарсакпы деп жүрөм. Адинайдын бактылуу жашоосун табуусунда алган мээрим эле. Адинай, чын эле булат кыз бала үстүнө турмушта эң керектүү нерсе асыл затты сактаган мүнөздөргө ээ. Адинайды бооруна кысты. Бул талкуусуна коем. Ал эми Адинай күлдү. Аны атасы билет. Сенин сөзүң сөз. Айткан болду, экөөбүздүн оюбуз. Адинай Жаныштын оюнан чык. Керек болсо бизнесине чейин элелер экөөнүн талкуусун ойлоп, бул жашоодо өзү экенин сезди. Ал мамыктө мемиреп таттуу уйкуга кетти. Күн жылып, жер бетинде башталган кез. Кышы бою тоңуп жаткан жер бети жаң чөнөктөргө кара баткак тазалыгын сактап турган болду. Орко жер жок, баткактан алыштын жээктери гүлзарлар, ыртышты жарып чыккан көкчөп жалбырактарга оронуп, жапжашыл бак дарактарда жанданып, бардык жер бетиндеги өсүмдүк өсүү стилине өтүп өскен, жылдын тартуулаган жадырап жайнап тосуп алгандай. Нымданып жадырап тийип турган чуу тийген нуру менен кыштын куалап жер кыртышын аткан тоңго үстөмдүгүн көрсөтүп, теримин төгүп турган эжелерди жылуу илеби менен сылап өтөт. Жылына ырахат алган өтүшкөн. Айтып түгөт албаган болодо миң түркүн күүгө салып айрап, пендеге ырахат. Бирок бул көрүнүш шаар эле сезилет. Шаар эли мезгилинде кандай жүрүүнү алар үчүн ашынын деле кереги жок. Таң агылат да үйлөрүнө кайтат. Бул жылдын таандык. Ошол жыл Жаныш менен Адинайга өтө тартуулады. Жаздын күнүндө Адинай кыз төрөдү. Кубанычка кубанычы кошулуп бүтүп, пайдаланууга Адинай жаткан төрөт үйүнө барып күндө отурушкан апасы менен кайтты. О, кара жөкөм, Адинай аман-эсен туу балам.
Рахмат апа, келдим. Жакшы бекен, 3 күндөн кийин чыгарабыз дейт. Мейли балам, 2 колум боор үйгө эле чыкканоң бала болуптурбуз. Ооба, ошо кайненеси сөзгө аралашты. Салмак карап, эмнеден сөз баштады? Кызына Мээрим деген ат. Апа, кызыңыз койдук. Апей ботом чунакта турбайбызбы? Жаныш, мындай сөз угам дегилер кийинкисин койгула. Мээрим ат эмес, кыз мээримин төккөн күнгө окшоп чоңойсуң. Тийип турган күн нурун карагылачы, жүзүнө бөтөнчө силерге мээримин төгүп турат. Табиулугун, улуу күндү мезгүлгө кылып, канча бир жылдар перзентиңерде ырыолоп, анын үстүнө күн нуру жер бетине мээрим төгө баштаганда кеңир жарык дүйнөгө кошо келди. Эптен ушул атты оп баракелде. Чын эле жышааналуу ат экен. Ак жолтой болсун. Май көтөрүп Гүлайым катып жүргөн сары майына уулуна берди. Сугуңкула, сары майдан кем. Үй ичи бапырап күйүп, Жаныштын үйү жанга бөлөнүп турду. Кызыл эт наристе тигилердин камы чоңое баштады. Алдырып бүткөн Аламидиндеги иштетүүгө киши таппай бирди. Андагы товарлары менен арендага берген күндөр өтүп, бат эле Адинай сырт магазиндеги түшкөн акчалар эсеп кысабын колуна алып, жаңы ишине жол ачылды. Сышып, үйгө келип Мээримине өлгөн Жаныштын бактылуу. Жумуштан чарчап келип Мээрим тосуп чыкты. Ал дагы алдыга сунуп көтөр деген. О кызым, кел шак көтөрүп ала койду. Күнчү, мамам бир апам өчтү. Аны сыртынан бетин албай, Жаныштын төшүндө жаткан кызына колун сунду. Папаң чарчап келбедиби? Мойнунан кучактай калган. Кызын бооруна кысты. Бар апаңа бара кой, сени анан көтөрөм. Мээрим күлүңдөгөн көздөрү менен Жанышты азга тиктеп турду. Папа, апам мени көтөрөсүң, Ооба балам, кичине эс алайын. Баланын тили бал, өзүндөй бул жашоодо назик жан жокко чиркен. Аруу мүнөзүчү. Жаныш кичинекей кызына арбалып, өзүнөн өткөн бактылуу адам жоктой сезип, далай күндөрдү өткөздү. Күн айга, ай жылдарды жылдырып, жашоо акырындык менен өтүп жатты. Мээрим 3кө чыкканда Адинай эркек бала төрөдү. Жаныштын үйү кайрадан кубанычка бөлөнүп, 7 бөлмөлүү чоң ак там баар шаар болгон ак сарайга айланды. Бизнесине да жол ачылып, кулачы кеңейип, сырттагы агылып кирип жаткан товар дароо кичи оптовый дүкөндөрдүн текчесинен орун алып, ортодон түшкөн акча Жаныштын чөнтөгүнө түшүп жатты. Бул оңой иш эмес эле. Акчанын арты азуусун айга бүлөгөн жогорку кызмат ордундагы белгилүү авторитеттер менен алака түзүүгө түрткү болуп, бизнестеги ордун коргоп калуусуна түрткү болду. Түшкү тамагы кафелерден өтүп мингени акыркы үлгүдөгү жеңил автоунаалар болду. Кайда жүрсө, Крутой деген ысым кошо ээрчип, эл ичинен суурулуп чыккан лөктөрдүн катарына кирди.